Göкжар айыл өкмөтүнүн зданиясы 1972 жылы курулган. Бул курулгап ошондон бери ремонт болуп тур, Союз кезинен бери. Жаан жаса чатырынан жаан агып, биринчи этажга түшүп турчубуз. Анан ушул жерди түрткү берүүчү грант менен 3 миллион 200 миңге полный капремонттон өткөрдүк. Элдер ушул жерден принимать этип, ушул жерден тийиштүү документтерин берип турат. Бул Gökжар айылында мен жана айттым, 2014 жылдан баштап ушул жылга чейин 20 проектти иш алып келип, бул элдин бир социалдык жактан бала бакча, көчө, жарыктандыруу жагын чечип бердик. Азыр бизде эң көйгөйлүү маселе бирден бир таза суу маселеси. Себеби бизде 100 метр жерден чыгат таза суубуз. Бул Союз кезинде курулуп тур, 69-жылы курулуп, ошол боюнча бул 300-400 түтүнгө эле рассчитан экен мотор. Азыр бизде мына 1000ге жакын түтүн болуп калды. Ошон үчүн муну биз самотек кылып проект жазып атабыз, буюрса өтүп кетет деп ойлойбуз. Андан сырткары бизде мына мурдагы жылы күрөш залы, тренажерный зал курулду эле. Биздин айылдын жаштары күрөш жагынан райондо биринчи орунду алып жүрөт, областта алып жүрөт, республиканын деңгээлинде күрөшүп жүрөт. Ошол эле Бишкекте спорт школдо биздин айылдан көп балдар окуйт, 15-20 бала окушат. Мындан сырткары дагы бизде 20 миллион сомго ирригация арыктар жасалды. Gökжар айылынын тоо кетчү жол жана Gökжар айылынын айдоо жерлерине кетчү жол. Бул жол Союздан бери каралбай алган. 2018-жылы 82 хобот кум таш түшүрүп, ушул айылдын балдары кол менен жазып түзөшкөн. Мен Gökжар айылына айыл өкмөт башчысы болуп келгенден кийин элдерден сунуш түшө баштады. Ушу Gökжар айылында кой салымчу күпкө жок деп. Себеби бул Союз убагында Төлөкө бир совхоз болгондуктан Төлөкө курулуп калыптыр күпкө. Андан бери мына Союз тарабынан кийин теңдик алып барышат башка айылдарга. Алар салышпайт. Ошондуктан мына Арис программасы менен проект жазылып, бул күпкө салынды 2018-жылы. 1 миллион сомго салынды. Өздүк салым 300 миң болду. 700 миңди Арис программасы берди. Ошо менен салынып, мына азыр биздин айылда айылдын жеринде өзүңүздөр билесиздер, мал чарбачылык менен гана оокат кылат. Азыр жазында, күзүндө 2 мал салынып атат ушул күпкө. Мээрим Нур бала бакчасы 2017-жылы Германия кызматташтык уюму менен Жайзет менен биргеликте проекти түзүлүп, 1 миллион 300 миң сомго капиталдык ремонттон өттү. Ичинде балдар ойночу жер, санузел менен жасалды. Андан сырткары 1,5 миллионго болгон инвентарь алынды. Мээрим Нур бала бакчасы. Бул жерде 36 бала тарбияланат. Бизде да бир көйгөйүбүз, бир 100 орунду бала бакча болсо, аны буюрса да жасайбыз. Ошо Германия кызматташтык уюму Жайзет менен бирдикте болгон кухонный инвентарлар келген да. Бул жерге бүт мына холодильник, бүт мына болгон 1,5 миллион сомдук инвентарлар. А бияк болсо бала бакчанын заведующийнин кабинети. Ушул жакты да жасап беришкен, бүт болгон ичинен бери. Мына балдардын простындарын, кийимдерин бүт баарын ушул жерден тазалап жууп турушат.
Ушу Турдак Мусабаевич атындагы мектепте бул курулуп жаткан здание 90-жылы келип курулуп бүтпөй калган здание болчу. Ошо боюнча калып мына 2017-жылы 18-жылы президент Сооронбай Шариповичтин эл менен жолугуп атканда ушундай Турдак Мусабаевич атындагы орто мектепте актовый зал жок, ашкана жок, спорт зал жок деп айтканда ошо президентибиз тапшырма берип ошондон курула баштады. Общий смета баасы 36 миллион сомго түзүлгөн, 24 миллион менен фирма утуп алып азыркы убакта иштеп жатышат бу жерде. Жогоруда айыл өкмөт айтып өткөндөй, Турдак Мусабаев атындагы орто мектептин мен да ошо жаңы болдум, директору. Атым Абиев, фамилиям Абиев, атым Жумебек. Бул ушул Турдак Мусабаев атындагы орто мектептин актовый залы. Бүтүрүштөрү жакшы, балдар ойдогу да иштеп, 3 бригада иштейт. Иштери жакшы жүрүп атат. Биздин келечекке ошо балдарга жакшынакай оюн соок уюштурган жакшынакай залдардан болсо деп тилейбиз. Мына бул жер болсо кире бериши. Чоң корпус менен кошулат ушул жер. Мына бул жерибиз болсо ашкана. Балдардын ашканасы. Жалпы мектеп үчүн. Условиясы менен бардык жары жакшынакай курулуп келе жатат. Бул ошо ажатканасы. Женский, мужской болуп экиге бөлүнөт. Жуунучу жерлери. Бул дагы кыздарга, балдарга ылайыкталган эки жагынан. Бул жерибиз болсо ошол кире бериш, жаңы корпус менен эски корпус менен ошол кошулган жери ушул жер эшиги болот. Биз азыр Көкжар айылында Батаев атындагы спорт комплексте турабыз. Мына ошону кире бериш жерде 20 соток жер бар болчу. Бул жер деген каралбай калган жер болчу. Ушул жерге биз парк уюштуруп атабыз, балдар ойноо аянтчасын. Бул жерге общий бияка муз тебүүчү аянтча азыр барып көрөбүз. Жайында ролик тебүүчү, жайында балдар ойноо волейбол ойнош жер жасап атабыз. Мына ушул жер балдар ойноо аянтчасы болот. Бул жерге Түрк Верчү грантка 3 миллион 200 миң менен жазып, 2 миллион 400 миң менен фирма утуп алып жасап атат ушул жерде. Мунун ичинде футбол ойноочу аянтча балдардын, күрөш залы, тренажерный зал, жайында ролик тепчү жер, кышында муз тебүүчү аянтча жана жайкы волейбольный аянтчалар бар. Курулуп аткан жер жайында Көкжар айылынын жаштары келип волейбол ойношот. Жайкы эшиктеги волейбольный аянтча. Кандайсыңар? Бияк киши бригадири курулуш кандай болуп атат? Курулуш жакшы жүрөт. Бул жер кандай? Бул жерден волейболный неме гана бүтүп калды. Бүтүп калды. Сеткасын тартып чийсек. Бояктарга атсептеп Атсепте болот, бул жерге эки эме коюлат, прожектор. Отургучу эки. Скамейкалардан тияка светтер турат да. Мына бул жер болу 2017-жылы бүткөн футбол аянтча. Балдар өзүн ойноп атат. Мына азыр курулуп аткан жер бул жер. Жайында ролик тебет, кышында муз аянтчасы болот. Ушул баары 2,5 миллион курулуп атат жана балдар аянтчасы болуп. Мына азыр мына балдар иштеп атышат тиякта.
бери алдыга, коло медаль күмүш менен жада калса алтын бар. Желбиреген кыргыз желегине бийик жарашат, спортчуларды ошондуктан колдогула жакшылап. Дайым кыргыз улут өзү бийик койгон намысын, кыргызында күрөш чыккан балбандардын алышы. Биз элимдин үмүтүбүз баштаган соң таштаба, муну эреже түрүндө бек ичиңе сактап ал. Уруп жаткан бул өрүмдү спортчуларга арнагам, жигиттерге кыргызымдын намысын бек сактаган. Чеберине спорт түрүнүн ары көздөй жогору, дагы бийиктерге жетип ийгиликте бололу. Ошондуктан өжөрүңдү эниң үчүн аяба, биз силерге ишенебизди билип алгыла. Мукалов Канат. Ошо Көкжар айылында машыктыруучу болуп иштейм. Эркин күрөш боюнча. Өзүм Дүшү Кочкор райондук балдар спорт мектебинде карайм. Ошол жака тийиштүүмүн. Залым болсо Көкжар айылында. Көкжар айылында зал 2009 жылы ачылган. 2009 жылы Темир агай демилгеси менен ачылып, ал кезде эчтеке жок. Ушул жерде мындай эме жыгач иштетүүчү эме цех бар болчу, ошонун апилкасын алып барып, астына төшөп, үстүнө таар жайып, ошол жерден алгаш жолу ошол жерден баштаганбыз, клубтун фойесинен. Андан кийин да ал клуб маданет үйүнө тийиштүү болгондуктан ал жерден биз чыгып кетүүгө мажбур болдук. Андан кийин ар кайсы бош калган зданияларда жүрдүк, сарайларда десем болот. Ошондо жетишкен балдарына азыркы сборный командада күрөшүп жүрүшөт. Астымда 2 бала мастер спорт толтурду. Ошол топуракта апилкада күрөшкөн балдар. 7 бала кандидат мастер спорта азыр ушу тапта. Ошо балдар асты 2004 жылкы, аягы 2011 жылкы. Ошондон бери келатат. Анан ушул айылдын демилгеси менен үздүк салым менен. Айылдын үздүк салым менен элибиз акча чогултуп түрткү грант. Ошо менен айыл өкмөтүбүз чуркап жүрүп, былтыр ошол грант менен ушул залды бүт заманбап тренажерный зал менен, душу менен былтыр 3 айдын ичинде бүтүрдүк. Күнү-түнү спортчу бала терагыса машыккан, күнү-түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит алдыга, кордуган турган жигит кылар эшик алдыда. Күнү-түнү спортчу бала терагыса машыккан, күнү-түнү эр азамат алды көздөй ашыккан. Чыган жигит чапаянба алга жигит. Мен Жооданбекова Күмүшай, Кочкор районунун Көкжар айылында Батаев Темирбек спорт клубунда машыгам. Мен бул спортко келген 2016 жылы келгем. Ошо биз көптөгөн залда машыгып жүрдүк. Бизде азыр мындай условия жок болчу. Биз мурда сарайларда, мындайча айтканда сарайларда машыкчубуз. Апилканын үстүнө эме мат салып алып, ошол жакта машыкчубуз. Анан биздин айыл өкмөтүбүз ушундай залды салып берди. Айыл өкмөтүбүзгө рахмат, ушундай условиясы менен жылуу, кышына жылуу, душу бар, ваннасы бар. Ошондой залды салып берди.